Саламатсыздарбы? Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому. Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, студияда Гүлжан Кулманбетова жана Канат Абазбеков бүгүнкү программада. Кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков кийинки жумада расмий сапар менен Түркияга бараары күтүлүп жатат. Табышмактуу окуу жай. Кочкордун Туз айылынын ата-энелери балдары мектепке барса эле башы айланып, мурду канап жатканын айтып нааразы. Бул эмне болгон мектеп? Бүгүнкү программадан көрүңүз. Жүрөктөн жүрөккө. Дал ушундай аталышта КТРКда жаңы долбоор иштеп баштайт. Максаты дартка даба, жаңы арачы издеп жардамга муктаж болгон жарандардын көйгөйүн чагылдыруу. Биринчи байлык ден соолук. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата Саламаттык сактоо министрлигинде иш-чаралар өттү. Апрель тарых барактарында кара тамга менен сакталып калды. Үй бүлөлүк кландык башкарууга чыдабаган эл дагы бир ирет кайратман, эркиндикти сүйгөн баатыр эл экенин даңазалады. Апрель инкылабынын 8 жылдыгын утурлап, жер-жерлерде эскерүү иш-чаралары өттү. 2010-жылы үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы бүтүндөй өлкө көтөрүлгөн. Жашоо турмуштун улам оордоп баратканына чыдабаган эл экинчи ирет инкылап жасады. Толкундоолор алгач аймактарда башталган. Электр энергиянын баасынын көтөрүлүшүнө теңир тоолуктар биринчилерден болуп нааразычылыгын билдирип чыкса, түрө жабылып чыккан талас эли бүтүндөй өлкө калкын шыктандырып, бийликтин алмашуусуна алып келген бурулушту баштап берген. 7 апрелди айтып кетет элем, бул кыргыз эли өзү көтөрүлүп чыкты. Алардын үй бүлөлүк башкаруудан ушу жадап чарчагандан чыгышты деп ойлойм. Бул тарыхтын дагы өспөй турган жеринде кала турган батырлар да. Керде ок атып атыр 7 кабатта. Ол жанындагысы өлүп атыр. А булар уралап чуркап баратыр. Эл үчүн, биз үчүн, бүгүнкү күн үчүн. Бардыгына кайыл бол. Өмүргө да кайыл бол. Мына ушулар Кыргыздын тарыхында алтын тамырынан калган баатырлар. Өкүнүштүүсү 87 эр азаматыбыз окко ушту. Эртеңки жаркын келечек үчүн жанын курман кылган кырчындай эр азаматтарыбыздын каны жаны менен акыйкатты коруноду. Алар дүйнөгө кыргыз эли эркиндикти сүйгөн улуу эл экенин даңазалашты. Ал балдар деген жапжаш балдар. Кырчындай өмүрлөрү кыйылды да, мындай айтканда кыйылды. Бул бир келген дүйнөдө эчтеке көргөн жок. Бизде артында калган ата-энесин, бир туугандарын азапка салып кетишти. Бирок биздин мамлекетибиз үчүн чоң иш жасалды. Улуттун эртеңки келечеги бүдөмүк болуп баратканын сезгиси келбеген авторитардык бийлик түштүк аймактан колдоо күтүп Ошко барган. Эркиндикти сүйгөн кыргыз эли Бакиевди кубалап чыкканга мажбур болду. Акыйкаттык издеп келген өз элине ажалдын огун себелетип, элдин калың караанын бетке кармап, митаамданып, кайра бийликке калгысы келген президент менен ошол учурда ак менен караны так ажыратып, эркиндик менен адилеттикти сүйгөн элибиз келише албады. Кыргызстандын бүтүндүгү, биримдиги үчүн көтөрүлгөндөрдүн сап башында Оштун ошол учурдагы губернатору Сооронбай Жээнбеков турган. Уурулардын, коррупционердин мекени кылбай, биз жалпы элдин, жөнөкөй элдин мекени кылалы деген ой менен мына башында чыкканбыз. Биз Кудай кааласа, кандай гана кылышпасын, ошол оюбузга буйруса жетебиз. Жөн эле Бакиевди Оштон кубалагандай көрүнүп атат. Бул жерде маселе Кыргызстандын тагдыры турган маселе. Ошону биз эстеп коюшубуз керек. Кыргызстандын бүтүндүгү турган. Ал Кыргызстанды Түштүк Кыргыз Республикасы кылып бөлүп алып туруп, анан кийин башкара беребиз дагы, анан акырындык менен кайта бийликти алабыз деген өздөрүнүн пландары бар болчу. Мунун баары кийин эле ачыкка чыкты. Мурунку Бакиевдик үй бүлөлүк кландык режимди кетиришибиз керек. Ошон үчүн коркпостон туралы деп туруп, тынчтык жол менен, кан төгүшүш, сабырдуулук менен бизди башкарып, тынчтык жол менен бийликти убактылуу өкмөткө алып берген киши катары билем. Мына ушул жаркын келечек үчүн жан үргөн инкылапчыларды президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Жолугушуу инкылапта курман болгондорду эскерүүгө карата уюшулган.
Президент кыргыз эли мамлекеттүүлүктү түптөө үчүн кылымдар бою күрөшүп келгенин белгиледи. Буга тарыхтын калың бүктөмдөрүндө сакталып калган тарыхый окуялар күбө. Кайсыл гана доор болбосун, ошол замандын эр манасы, кыз сайкалы, Курманжан Датка сындуу акылмандары ар убак элдин өнүгүү нугун аныктап турган. Апрель инкылабы дал ушул адилеттүүлүк менен эркиндикти орнотуудагы бабалардын баскан жолун улаган тарыхый окуя болуп калды. 7 апрелден абдан көп жетишкендер болду. Ошо революциянын 7 апрелдеги койгон максаттары, буюрса максаттары мына ишке ашып келатат. Экономикада, социалдык чөйрөдө абдан чоң проекттер мына ишке ашып атат. Эң негизгиси биз парламенттик мамлекетке мына айланып кетип атабыз. Эл өзү шейлеген, эл өзү тандаган эр-азаматтар элдин өзүн башкарсын деген мына система мына түзүлдү. Мамлекет башчынын баамында Кыргызстан оор сыноодон өтүп өнүгүү жолуна түштү. Элдин бекем эрки, укуктук жана эркин өлкөнүн түптөлүшүнө негиз болду. Бийлик айрым топтордун эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеши керек деген принципти бекем карманаарын айткан өлкө башчы өзүнүн президенттик мөөнөтүндө үй бүлөлүк кландык башкарууга жол берилбей турганын дагы бир ирет белгиледи. Дагы эле ошол мамлекеттик бийликти, байлыкты бир кыска топ же бир адамдар өзүнө иштетели деген жок эмес, дагы эле бар. Арабызда да толтур арабызда дагы эле жүрүшөт. Азыр мына күрөш дагы мына башталды. Бирок айтып коеюн, эч качан президенттик кызмат, президенттик бийлик бир топтун кызыкчылыгына, бир адамдын кызыкчылыгына иштебейт. Президенттик бийлик мени шейлегенден кийин жалпы элдин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына иштейт. Мен муну убадан берем. Президент мындай убадасына бек турат деп эл дагы бекем ишенүүдө. Аны жакындан тааныгандардын айтымдарында дээрлик 30 жылдан ашуун жооптуу мамлекеттик кызматтарды аркалап келген Сооронбай Жээнбековдун бир да жолу мыйзамсыз ишке аралашпаганы буга далил боло алат. Себеби ал кишинин бул жерде губернатор болуп иштеп турган, андан мурда чарбалык иштерде иштеп жүргөндөрүн билебиз. Ал кишинин бир да жолу мындай бир коррупциялык иштерге аралашкан жөнүндө эл арасында сөз жок. Ушул кишиден үмүтүбүз чоң. Ушул мыйзамдуулукту орнотот Кыргызстанда. Апрель революциясы Кыргызстандын гана эмес, соңку дүйнө тарыхындагы маанилүү эл аралык окуя катары тарыхта сакталып калды. Мындай пикирлер инкылаптын 8 жылдыгын утурлап өткөрүлгөн Оштогу иш-чарада айтылды. Бир дасторкон четине жыйылгандар өлкө өнүгүү жолуна кадам таштаганын, элдин мүдөөсү четинен орундала баштаганын айтышты. Ушундай эле эскерүү иш-чарасы Ысык көлдө да белгиленди. Ак Суу районундагы элдик майрам жөө жүрүш менен коштолду. 2010-жылдагы бурулушту алгачкылардан болуп баштап берген таласта инкылаптын 8 жылдыгын утурлап Апрель элдик революциясы, себептери, сабактары жана тарыхый мааниси деген аталыштагы илимий конференция болуп өттү. Анда тарыхчы, окутуучулар жана илимпоздор атайын доклад окушту. Илимий талкууга жергиликтүү коомдук активисттер, Апрель элдик революциясынын баатырлары жана алардын жакындары катышты. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Нуркыз Абдрахманова, Коомдук Биринчи канал. Эртең Кыргызстанда Апрель элдик революциясынын 8 жылдыгы белгиленет. Алато 24 маалымат каналы 7 апрель элдик революция күнүнө карата Апрель баатырлары тууралуу репортаждар түрмөгөн көрсөтүүнү улантат. Бүгүнкү каармандарыбыз 7 апрелде курман болгондордун жакындарынын башын бириктирген Эртеги коомдук бирикмесин жетектеген Айчүрөк Камаева жана Апрель баатыры Дайыр Эргешев. Каармандар менен кабарчыбыз Нургүл Жумабекова баарлашып келди. Айчүрөк апасы жана бир туугандары болуп, ата бейиттеги атасынын мүрзөсүнө бат-баттан каттап Куран окутуп кетип турат. Бул жолу жалгыз биздин чыгармачыл топ менен келди. 2010-жылы 7 апрелде атасы Үсөнбек Камаев Канкор бийликтин догунан каза болгондо, Айчүрөк жаңы гана турмушка чыккан экен. Андан бери убакыт өтүп, очор-бачар үй бүлөлүү болду. Атасынын үмүтүн актап, жогорку окуу жайды кызыл диплом менен аяктады. Бирок турмушунда канча ийгиликке жетишсе да, атасынын жоктугун ойлогондо жүрөгү эзилет. Азыр Айчүрөк 7 апрелде курман болгондордун жакындарынын башын бириктирген Эртеги коомдук бирикмесин жетектейт. Кайрылгандардын өтүнүчүн орундатуу үчүн колдон келген жардамын аябайт. Бул касиет атасынан өткөнүн айткан каарманыбыз. Атасы ата бейитке такай келип эс алып турган бактан анча алыс эмес тушташ жерге көмүлгөнүн айтат. Айчүрөктүн апасы менен бир туугандары азыр деле ата бейитке жакын Таштөбө айылында турат. Мен студент кезимде ушу Воронцовкада турушчу, атамдар ушул жака келип турчу элем. Суббота сайын келгенде бизди алып келип, кичинекей иним менен сиңдимди, улуу инимди кошуп, ушу төртөөбүздү ушул жерге алып келип, апаңдар тамак астагы чакты биз келип мына отуралы деп ушул жерде турбай, мына өрүк бак ушунун үстүндө отуруп алып, мини пикник кылып ушул жерде отурчу элек. Андан кийин
Эми папа кечке эле ушинтип алып бара бересизби бизди десек эле суббота сайын десек, ой бул жакта биринчиден абасы жакшынакай, экинчиден бул аябай тарыхый инсандар жаткан жер деп бүт тааныштырып ушу Ата бейитке көп келип калды да кийинки убактарда. Анан эле кийин биз да ушул жака коюлганда аябагандай эстеп ыйладык, эмнеге дегенде ушул жакка эле эмнеге жаны тартып турганын көрсө өзү да ушул жака коюлмак турбайбы деп аябай апам дагы жаман болду. Бийликтин жемкорлукка батып, карапайым калкты кенебей калганына каңырыгы түтөгөн элеттик эл алгачкылардан болуп толкуган. Нарын менен Таласта чоң митингдер өткөн. 7 апрелге чейин ошол күнү да нааразы болгон элдин сап башында жүргөндөрдүн бири Талас облусунун тургуну Дайыр Эргешев. Анын айтымында бийлик каалаганын калчаган аз келгенсип, митингге чыгарбай тыюу салган. 7 апрель күнү ок менен атканы элдин ого бетер кыжырын келтирген. Кайгапа күн бирөө Алмончоктой баласынан айрылды, бирөө өмүрлүк жарынан айрылды, бирөө атасынан айрылды, инисинен айрылды. Ушул күн ошол кишилердин капалуу күн да мен үчүн. Жетип калганда ужечи. Багы жарлайын деп алё деген 60 тыйын солярка 4 сааттан свет өчүп, эл таза уже на грани жетип калганда. 2010 жылы 7 апрелде элибиз эрдиги менен чечкиндүү аракетин көрсөтпөй койгондо Кыргызстандын келечеги кандай болорун айтуу кыйын болмок дейт апрель баатырлары. Чыркыраган чындыкты айтам деп курман болгон замандаштарыбыз түбөлүк эсибизде болот. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал. 7 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда апрель элдик революциясынын күнүнө арналган бир катар иш-чаралар өтөт. Маалым болгондой, эртең мамлекет башчысы Ата бейит мемориалдык комплексине барып, 2010 жылдагы апрель окуясында курман болгондорду эскерүү мемориалдык дубалынын таманына гүл коюу аземине катышат. Иш-чарага өлкөнүн экс-президенттери Алмазбек Атамбаев жана Роза Отунбаева, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Сапар Исаков, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева чакырылды. Иш-чарага 2010 жылы 7 апрелде курман болгондордун жана жабыркагандардын туугандары, апрель окуяларынын катышуучулары, Жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жетекчилери жана коомчулук өкүлдөрү катышат. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков 2002 жылы Ак Суу окуяларынын учурунда жана 2010 жылы апрель окуясында курман болгондордун элесине арналып Ала Тоо аянтына орнотулган эл эркиндиги үчүн монументине гүл коет. Кыргызстандыктар дүйшөмбү 9 апрелде эс алат. Бул боюнча өкмөттүн тийиштүү токтомунда айтылат. 7 апрель элдик революциясы күнү ишембиге туш келгендиктен дем алыш күн дүйшөмбүгө жылдырылат. Ага ылайык 5 күндүк график менен иштегендер 7, 8, 9 апрелде эс алышат. Ошондой эле дем алыш күндөрүн натыйжалуу колдонуу максатында ишемби 28 апрелдеги дем алыш күн 30 апрелге которулат. Ага ылайык кыргызстандыктар 3 күн катары менен 29, 30 апрель жана 1 май күндөрү эс алышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 9-11 апрель күндөрү расмий сапар менен Түркияга барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков маалымат жыйынында билдирди. Президенттин бул сапарынын планында кыргыз-түрк кызматташтыгынын маанилүү маселелери жөнүндө сүйлөшүүлөр камтылган. Ошондой эле диний тарбия жана спорт, басма сөз жана маалымат тармактарында эки тараптуу келишимдерге кол коюу пландалган. Данияр Сыдыковдун айтымында Жээнбеков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, премьер-министри Бинали Йылдырым жана Түркия парламентинин төрагасы Исмаил Кахраман менен Кенен жана Чакан чөйрөлөрдө жолугушат. Жогорку саясий диалогду түзүү жана кыргыз-түрк кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу. Түркия Республикасы менен болгон соода-экономикалык мамилелерди ар тараптуу кеңейтүү жана өнүктүрүү. Региондогу жана эл аралык уюмдардын, алардын ичинде Ислам кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши, Түркпа, Түрксой жана башкалар алкагында Түркия Республикасы менен болгон кызматташуунун өнүктүрүүгө импульс берет. Ошондой эле 11-12 апрель күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков Брюссельдеги Европа биримдигинин институтуна барат. Президент бул расмий сапардын алкагында Европа биримдиги институтунун жетекчилери менен жекече жолугат.
Анда Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыкка жаңыча дем берүү, инвестиция тартуу, таза коом долбоорунун приоритеттүү багыттарын бекемдөө, аймактарды таза суу менен камсыздоо жана эл аралык коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүүлөр пландалган. Сооронбай Жээнбеков Брюссельге болгон сапарында Европа биримдигинин жогорку өкүлү Федерика Могерини жана Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер менен жолугат. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыковдун айтымында, учурда президент Сооронбай Жээнбековдун Бельгиянын падышасы Филипп менен жолугушуусу тууралуу макулдашуулар жүрүүдө. Келе жаткан мамлекет башчысынын иш сапары Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуусуна зор маани белгилейт. Биз Европа биримдигин мамлекетибиздин туруктуу өнүгүү максаттарын абдан маанилүү өнөктөшү катары эсептейбиз. Жана мындан ары дагы артык өз ара аракеттешүүгө даярбыз. Жакынкы 2 жылда Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгын тереңдетүү жана кеңейтүү тууралуу жаңы келишим түзүлөт. Бул туурасында биздин каналга берген интервьюсунда Европа биримдигинин Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Яп Ора билдирди. Анын айтуусунда көлөмдүү документ Кыргызстан менен Европа биримдигинин алдыдагы 10-15 жылдагы бардык тармактагы кызматташуусунун негизин түзөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапарынын алдында кабарчыбыз Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат менен да баарлашып келди. Жаңы дайындалган Түркия элчиси Кыргызстанга биринчи жолу келгени менен өзүн экинчи мекенинде жүргөндөй эле эркин сезет. Бул туурасында дипломат президент менен жолукканда да айткан. Жеңгиз Камил Фыраттын айтымында тили, дини жана тарыхы бир эки мамлекет 2011 жылы стратегиялык кызматташуу боюнча кеңеш түзүшкөн. Ал бардык тармакта эки тараптуу мамиленин өнүгүүсүнө салым кошууда. Mesleki açıdan söylemek gerekirse Türkiye Kırgızstandын көз карансыздыгын биринчилерден болуп тааныган. Бул жылдар аралыгында биздин өлкө түрдүү долбоорлорго дээрлик миллиард доллар инвестиция салды. Эки элдин тыгыз кызматташуусундагы ийгиликтүү мисалдардын бири көп жылдан бери жигердүү иштеп келе жаткан Манас университети. Жакынкы аралыкта кыргыз-түрк достугунун ооруканасы ачылат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 400 миллион доллардан ашат. Түрк элчиси Жеңгиз Камил Фырат эки мамлекеттин соода экономикалык мүмкүнчүлүктөрү мындан да жогору деген пикирде. Алдыда соода жүгүртүүнүн көлөмүн миллиард долларга жеткирүү мерчемделип жатат дейт ал. Türkiye ile Kırgızistan bir kere iki kardeş ve dost. Аба майдандар, чакан кестер, мал чарбачылыгы тармагына инвестиция салууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Биз туризм, пайдалуу кендерди казуу жаатында активдүү кызматташсак болот. Гуманитардык кызматташтык боюнча ири долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Сооронбай Жээнбековдун Анкарага жасаган расмий сапарында ушул маселелер каралат деп ойлойм. Визит президента Жээнбекова в Турцию. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары таанышуу катарында эле эмес, саясий экономикалык диалогду жогорку деңгээлге чыгарат деп күтсө болот. Буга чейин бизде топтолгон көйгөйлөр да талкууланышы мүмкүн. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бельгия сапарынын алдында биз Европа биримдигинин Кыргызстандагы ишенимдүү өкүлү менен да маектештик. Яап Ора акыркы жылдары Кыргызстан менен Европа Союзунун мамилесинде алгылыктуу жылыштар бар экенин белгиледи. Жакынкы убакытта кызматташуу тууралуу жаңы келишим иштелип чыгат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Евросоюздун бир канча долбоорлору иштеп жатат. Биринчиси укуктук үстөмдүктү өнүктүрүү, экинчиси билим берүү, үчүнчүсү айыл чарба багытындагы долбоорлор. Есть пятилетний план правительства 40 шагов. Өкмөттүн 5 жылдык өнүгүүгө 40 кадам программасынын бардык аспектисине Евросоюз катышып жатат. Биз 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү стратегиясын колдойбуз. Жакынкы жылдардагы приоритеттүүлделген аймактарды өнүктүрүү, айылдык жашоочуларды таза суу менен камсыз кылуу, таза коом программасы, электрондук өкмөт жана санариптик өнүгүү багыттарын колдоорубузду айтып, президент жана өкмөт менен тыгыз диалог куруп жатабыз. Кыргызстан жергиликтүү товарларын Европага бажы төлөмүсүз экспорттоого укук берген ВСП+ макамына ээ. Өз кезегинде Евробиримдик кыргызстандык өндүрүшчүлөр ал мүмкүнчүлүктөн пайдалануусу үчүн техникалык жардам көрсөтүүгө даяр. Мы планируем обсудить вопросы. ВСП+ макамынын алкагында эки тараптуу соода экономикалык кызматташууну талкуулайбыз деп жатабыз. Ошондой эле Европа биримдиги менен кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү тууралуу жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул сүйлөшүүлөр расмий түрдө 2017 жылдын декабрында башталган. Мы этому визиту очень рады, мы к этому серьезно подготовимся. Биз бул сапарга абдан кубанычтабыз жана олуттуу даярдандык. Сапардын президенттик кызматка киришкенден кийин тез убакытта жасалып жатканы да өзгөчө мааниге ээ.
Жолугушууларда Кыргызстандагы демократиялык институттардын өнүгүүсү, донорлук аракеттер тууралуу кызматташуу, Кыргызстандагы реформаларды колдоо, жаңы келишимдеги перспективалар, ошондой эле аймакты өнүктүрүү, тышкы саясат боюнча маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө Европа биримдиги Борбор Азиядагы бардык мамлекеттер менен коопсуздук, адам укуктары, демократиялык институттарды колдоо жана өнүктүрүү маселелеринде саясий диалогду активдештирди. Мы все видели позитивные изменения в некоторых странах Центральной Азии. Борбор Азиянын айрым мамлекеттеринде бир катар позитивдүү өзгөрүүлөр болуп жана алардын Европа биримдиги менен кызматташуу каалоосу бар экенин баарыбыз байкап жатабыз. Европа биримдигинде салтка айланып калган 5+1 деген кызматташуунун форматы бар. Ал Европа биримдиги жана Борбор Азиянын 5 өлкөсү. Акыркы кызматташуу боюнча жолугушуу Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен Европа биримдигинин жетекчилиги менен 28 мартта болгон. Сооронбай Жээнбеков Түркияга, андан ары Европага президент катары алгачкы сапар жасаганы турат. Белгилей кетсек, мамлекет башчы кызматына киришкенден кийин Жээнбеков расмий сапар менен Орусияга, Өзбекстанга, Казакстанга жана Тажикстанга барган. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Минскте өткөн Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мааракелик саммитине катышып, кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаалды Нурсултан Назарбаев менен бирге чечкен. Март айынын ортосунда кыргыз президенти Астанада өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын жыйынына катышкан. Ал эми жакын арада өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кытай Республикасына мамлекеттик сапар менен барары күтүлүүдө. Бурулай Сурманкулова, Нургүл Саматова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматына жетекчи дайындалды. Муну ырастаган буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык Сабыров Токтосун Ырыскелдиевич улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары рангындагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматынын зардалы болуп дайындалды. Аскарбек Шадиев премьер-министрге кызматтан кетүүсү тууралуу арызын жөнөттү. Шадиев өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө үчүн ээлеген кызматынан кетүүнү туура көргөндүгүн билдирди. Арыз берүүсүнүн себеби жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировдун мамлекеттик бюджеттеги каражатты өз эсебине өздөштүрүп алгандыгы боюнча кылмыш ишине байланыштуу. Анткени ошол учурда Аскарбек Шадиев аталган комитеттин ишин жетектеп турган. Мен мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өз ишимди так аткарып келем. Мен үчүн намыс жана аброй биринчи орунда турат. Тергөөнүн ачык жана калыс жүрүшү үчүн ээлеген кызматымды бошотууну туура көрдүм. Президентке жана премьер-министрге мага ишеним көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирем, деген Аскарбек Шадиев. Жогорку кеңештин Ата мекен жана Республика Ата журт фракциялары башкы прокурордун ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Мындай чечим Индира Жолдубаеванын катышуусу жок кабыл алынды. Биринчи орун басары Бөкөнбай Казаков башкы прокурордун жыйынга келбеген себебин ден соолугуна байланыштуу деп түшүндүрдү. Ата мекен фракциясынын депутаттары өлкөдөгү чуулгандуу иштерди иликтөөнүн жыйынтыктарына кызыкты, натыйжада башкы прокурордун ишмердүүлүгүнө ишеним көрсөтүлгөн жок. Республика Ата журт фракциясы дагы Жолдубаеванын ишин канааттандырарлык эмес деп таап, отчет угулган жок. Кочкор районунун Туз айылындагы орто мектепте окуп жаткан балдарды ата-энелери сабакка жиберүүдөн баш тартышууда. Буга өткөн жумада мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин адистери келип, мектептин имаратына окуу мүмкүн эмес деген бүтүм чыгарып бергени себеп болгон. Бирок окуу процесси уланууда. Теманы аймактык кабарчыбыз Алишер Аскарбеков улайт. Кочкор районунун Туз айылындагы мектеп. Буга чейин ушул билимканадан жагымсыз жыт чыгып, окуучулар эстен танып, жыгылып жатат деген сөз элеттиктерди дүрбөлөңгө салган. Азыр деле окуу процесси жүрүп жатат. Бирок мурдагыдай эмес, келген окуучунун саны аз. Анткени имараттан чыккан жагымсыз жыт ден соолукка зыян, ичине кирүү кооптуу деген расмий билдирүүнү уккан туздуктар карамайынча эле балдарын сабакка жиберүүгө каршы болуп чыгышты. Бир себептерден жибербей атам. 5-класстан окуп аткан уулум мурду көп канайт бир жерден. Кочкорго алып барып анализтерин тапшырдык, таза чыгып атат. Кышкы каникулда, жазкы каникулдарда мурду канабайт. Ушу мектептен канайт, илең салаң болуп барып жатат үйдө. Сабакка көңүлү жок. Мен ошол себептен баламды жибербейм мектепке. Эси чыккан айылдыктар 1 жылдан бери кайрылбаган жери, какпаган эшиги калган эмес.
бул мектепке окуганга болбойт, жараксыз, зыяндуу жанагы ичек ооруларына, жүрөктүн токтоп калышына алып келет деп ошондой бир жыйынтык чыгарып кетишкен. Эми ошо кайрыларым ушу бизге жакын арада мектепти быйылкы жылдын бюджетине кийирип, жакын арада салып береби деген эле чоң ишеничтебиз. Санитардык көзөмөл департаменти билекти түрүп иштеп, тыянак чыгарганча ахалатчандар иликтөө жүргүзө калышып, имаратта корко турган себеп жок экендигин билдиришкен. Дагы бир сыйра иликтеп, тактап, мыйзам чегинде белгиленген жобонун негизинде өзүнүн тартибинде тактап алгандан кийин анан ушул чечимге келебиз. Азырынча мен жемында жандай деп айта албайм. Ошентип нааразы болгон электиктер дагы 10 чакты күн күтмөй болушту. Ал эми жергиликтүү бийлик маселени чечүү жолдорун караштырып жатыптыр. Элдер менен да сүйлөштүк, бир үйлөрдү дайындап коюптур, 1-2 үйдүчү. Ошол үйлөрдү деп атабыз, бирок ал дагы жетишсиз. Биз ошо 3 смена менен окушубуз мүмкүн, 4 смена менен окушубуз мүмкүн. Эми азыр ситуациядан чыгыш үчүн, жанагы окуу программасынан калбаш үчүн, азыр биздердеги мурунку эски корпусунда бир 4 класс бар экен, анан дагы бир 2 үйдө бар. Айылдыктардын айтымында мектептин орду мурда жер жайнаган мүрзө болгон. Мындан 11 жыл мурун аны түрттүрүп, жаркыраган билим уясы салынат. Арбакты сыйлаган айрым тургундар балдардын баш айланып, жыгылышын ушул себепке дагы такашууда. Маселе кандай чечилерин күтө туралы. Алишер Аскарбеков, Бексултан Бактыбек уулу, Коомдук 1-канал, Нарын облусу. Жүрөктөн жүрөккө. Бул коомдук телерадио корпорациясындагы жаңы долбоор. Анын максаты дартка чалдыгып, бирок каражаты жоктон айласын таба албай жаткан жарандарга кол сунуу. Маал-маалы менен Ала Тоо 24 каналынын кабарчылары мындай каармандардын баянын коомчулукка сунуштап, жардам берүүчүлөрдү издешет. Долбоорду ишке ашыруу үчүн бүгүн тиешелүү тараптар менен меморандумга кол коюлду. Оор дартка чалдыгып, бирок каражат таба албай, кыйын турмушту башынан кечирип жаткан жардамга муктаж жарандар бар. Мына ушундай жарандар үчүн КТРКнын жаңы долбоору ишке ашат. Кайрымдуулукка муктаждар менен иштешкен Элим Барсыңбы фонду жана KCB банкы менен чогуу чаран долбоор эфирге чыгат. Жүрөктөн жүрөккө деген аталышта чыга турган сюжеттердин топтому Ала Тоо 24 каналында элге сунушталып турат. Аны тастыктаган меморандумга КТРКнын кеңсесинде кол коюлду. Биз ошол ишенгенден кийин гана ушу KCB банк менен биргелешип, булар болсо ошол каржынын түшүшүн, ачыктыгын, айкындыгын барын системасын түзүп берди. Бүгүнкү күндө булардын системасы боюнча ар бир адам 20 сом береби, 1000 сом береби, ошол 1000 сому счетко түшкөндөн баштап, канча акча эгерде $3000 керек болсо операцияга $3000 чогулганга чейин кимдин акчасы кайсыл жактан келген, кайсыл счеттон келип түшкөн, жана ал акчаны ким алып барган, ошол балага ким берген, же болсо врачка ким берген, анын аягына чейин натыйжасын күтүп, аны ошол баланын натыйжасын, диагнозун аны өйдө көрүп алууга жана көрсөтүп турганга бүгүнкү күндө биз шарт түздүк. Турмуштун сыноосуна чалдыккан жарандар үчүн атайын капчык эл сом аркылуу ачылат. Муну менен чындап кайрымдуулук үчүн түшүп жаткан каражаттар дарегине жетип жатабы же жокпу так билүүгө болот. Посредством электронного кошелька биз ошол каражаттарды көзөмөлдөп, кайдан, кимден түшкөнүн карап дагы тура алабыз. Бул өз кезегинде ачык айкындуулукту камсыздайт. Анткени эл да билиши керек. Долбоордун ийгиликтүү болушуна Элим Барсыңбы фондусунун жардамы чоң. Буга чейин аталган фонддун тажрыйбасы мол болгондуктан жарандардын үнүн элге жеткирип, чындап муктаждарды издеп дагы беришет. Баарыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, ушул бир муштумга түйүлүп, ушул жалпы муктаж инсандарыбызга жардам бере алсак, бул ушул долбоордун жалпы эле ушул долбоордун дагы негизги максаты КТРКдан чыгуунун максаты, КТРКнын 80-90% эл ишенет, коомдук болгон үчүн өзгөчө бул КТРК аркылуу дагы көптөгөн ушундай жардамдар тез анан жыйынтыктуу болот деген ишенимде ушул KCB банктагы бул ачыктыкты, ачык айкындуулукту булар бизге камсыздап беребиз деди. Жүрөктөн жүрөккө деп аталган кайрымдуулук долбоору эми апта сайын өзгөчө тагдырга туш болгон жарандардын тагдырын баяндап берип турат. Репортаждардын сериясы Ала Тоо 24 каналы аркылуу көрсөтүлмөкчү. Чынара Токонова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал. 6 апрель улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун алгачкы аңгемеси гезит беттерине жарыяланган күн. Гезитче Жүйө аңгемеси ошол кезде көптөгөн чыгармалардын башаты болот деп эч ким деле ойлогон эмес чыгар. Улуу жазуучунун 90 жылдыгына арналган репортаждар түрмөгүн кабарчыбыз Айжан Омолдошова баяндайт.
Гезитчи Дзуйдо аңгемесин гезитке жарыяланары менен алгачкылардан болуп окуган Абдыкадыр Садыков ал кезде студент болчу. 90 жашта аркалап калган агай ошол кездеги кыргыз адабиятына чыйыр салган алгачкы чыгармаларды азырдагы студенттерге айтып түгөт албайт. Жөн эле анын өмүр баянында айтылат. Ушундай деген бир кичинекей чакан публистикалык аңгемеси чыккан деп. Гезиттин жарты бетинде эле чек. Ал анчалык элге айтматып тааныткан эмес. Андан кийин тааныткан жанагы мен эки аңгемени айтып атам. Таанытканы түнкү сугаттын астына көпүрө. Мына ушундай мен жазуучу боло ала турбаймынбы деп, алан аңы кой, билим алайын деп анан Москвага окууга кеткен. Дал ушундай чакан аңгемеси менен чыгармачылык жолун баштаган Чыңгыз Айтматовдун быйыл 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндө атайын жарлык чыгып, улуттук жана эл аралык жогорку деңгээлде белгиленгени турат. Кыргыз адабиятына канчалык чоң салым кошкон болсо, кыргыз киносуна дагы андан кем эмес из калтырган Айтматовдун чыгармаларынын негизинде дүйнөлүк жана ата мекендик канчалаган тасмалар жаралган. Бул тасма башталганда эле кетирейген кара кыздын кыйкырып чыкканынан дароо Жамиля киносунун башталганын билесиң. Тасмада башкы ролду чагылдырбаса дагы Сейиттин карындашынын ролун жараткан Шайыр Батырбаева дал ошол кезде киного тартылып жатып, Москвага барып билим алууну максат кылган экен. Москва деген кыял, үмүт качан пайда болду деп кийин өзүмө анализ берсем, бул ошол Жамиля киносунун тартылганда 8 жаштагы кыз. Айыл, тоо арасында айыл. Анан ушундай биздин көзүбүзгө укмуш көрүнчү да техникалары менен жакшыракай кийинип алган, анан Москвадан келген, Мосфильмден келген. Бул чоң жомоктор дүйнөсүнө кирдим да. Фильм тартылышы, аз да болсо эпизод болсун да күндө ошолор менен аралашып жүргөнүм, бул менин бүгүнкү жашоомдун даңгыр жолуна эң алгачкы тепкичи болду деп эсептейм. Залкар жазуучунун 90 жылдыгы быйыл Өзбекстанда дагы белгиленмей болду. Бул тууралуу Өзбек журт башчысынын жарлыгы апта башында жарыяланды. Ага ылайык илимий, маданий жана адабий иштер өткөрүлүп, телерадио каналдарда Айтматовго арналган берүүлөр жыл бою такай даярдалып турат. Жазуучу тууралуу эскерүү китеби жазылып, даректүү фильм тартылат. Мындан сырткары улуу жазуучунун мааракеси түрк тилдүү мамлекеттерде дагы өзгөчө белгиленет. Анын үстүнө 2018 жылды Түрксой уюмуна кирген өлкөлөр Айтматов жылы деп жарыялаган. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү. Быйыл саламаттыкты сактоо министрлиги бул датаны бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен биргеликте белгилеп жатат. Өлкөнүн башкы дарыгери Талантбек Батыралиевдин айтымында, учурда Кыргызстанда медициналык кызматтын ар бир жаранга жеткиликтүү болушу үчүн бир катар жумуштар аткарылды жана бул багытта дагы бир нече иш мерчемдер пландалган. Албетте кемчиликтер да бар, бирок медициналык кызмат эң алгач калктын аялуу катмарына жеткиликтүү болушу абзел, деди министр. Улуттун жүзүн маданият менен спорт таанытат. Андыктан Бириккен Улуттар уюму 2013 жылы 23 августта эл аралык спорт күнүн жарыялаган. 2014 жылдын 14 январында өкмөттүн токтомуна ылайык өлкөбүздө бул майрам жыл сайын 6 апрелде белгиленип, спорттун бир катар түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп жүрөт. 6 апрель эл аралык дене тарбия жана спорт күнүнө карата Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда майрамдык иш-чара өттү. Ага жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүмдөрүндө иштеген кызматкерлер, спорт ардагерлери менен эмгеги сиңген машыктыруучулар катышты. Бүгүнкү күндө биздин спорттун үй бүлөсү көбөйдү. Мурда бизде жалпы 21 мекеме болсо, бүгүнкү күндө бизде 74 мекемебиз бар. Жалпы күнүгө спорт менен активдүү түрдө машыккан 55 миңден ашып кетти. Биз бүткүл дүйнөлүк орто статистикасы боюнча 15% биздин жарандар активдүү күнүлүк спорт менен машыкканга бүгүнкү күндө жеттик. Иш-чарага арналып кызматкерлер арасында футбол, волейбол, шахмат жана жеңил атлетика сыяктуу бир катар спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өттү. Физическая культура развивается по всем стране. Учурда өлкө боюнча спорттун өнүгүп жатканын байкап жатабыз. Мектеп партасынан тартып, жогорку деңгээлдеги спортчулардын ийгилиги бизди кубандырууда. Спорт аянтчалары ар бир айылда бар. Биздин убакта мындай шарттар жок болчу. Мен спорттун өнүгүп жатканына абдан кубанычтамын. Спортивный зал строится, поэтому развивается спорт. Биздин спортчулар биздин желекти көтөрүп, гимнистти башка мамлекетте ойноткондо биз өзүбүз жеңишке жетишкендей болобуз. Анткени биздин дагы салымыбыз бар.
Азия чемпиону болуу оңой эместигин спортчулар жакшы билишет. Учурдан пайдаланып, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону. 1980-жылы өткөн Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү жана Европаны 2 жолу багындырган Каныбек Осмоналиев насаатын айтты. 120 Биздин учурда треугольник деп койчу. Бизде үй, мектеп, спортзал. Мына үчүн треугольник жакшы иштесе, жакшы тарбияласа, анан жакшы алдыга максаттарды койсо, анан кийин өсүш, жылыш болот деп. Анан эми азыр машыктыруучу деген күнү түнү иштей турган. Ал мен деп көкүрөгүн ура турган эмес. Өткөн жыл биздин спортчулар үчүн жемиштүү болду. Тажрыйбалуу машыктыруучулардын эмгеги менен көптөгөн жаш спортчулар дүйнө, Азия чемпиондору аталды. 2017 жылы өткөн эл аралык жана мамлекеттик расмий мелдештерде Кыргызстан 251 алтын, 201 күмүш жана 309 коло медаль уткан. Спортчулардын мындай ийгилигин көрүп, өсүп келе жаткан муун үлгү алууда. Сайфудин Мурзаев, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал. Премьер-министр Сапар Исаков Бишкекте өткөн спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыгы менен өзгөчөлөнгөн спортчуларды жана машыктыруучуларды сыйлады. Өкмөт башчы спортчуларды ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгү үчүн куттуктап, алардын жетишкендиктери ата мекендик спорттун дараметинен жакшы кабар берерин белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн тарыхында грек-рим күрөшү боюнча балбандар Азия чемпионатында тайпалык эсепте 1-орунду алгандыгы үчүн бүткүл республика үчүн сыймык экендигин айтып, сыйлыктарды тапшырды. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Саламат болуңуздар. Саламатта туруңуздар.